Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бүгүнкү биздин жан дүйнө программабызга Чолпон Ата шаарындагы балдар музыкалык мектебинин мугалимдер чыгармачылык коллективи катышып атат, жамааты. Кош келипсиздер. Мына эми Чолпон Атадан бери келдиңиздер. Мен силерди ушу телекөрүүчүлөргө тааныштыра кетейин. Мен жанымда отурган Турдумамбетова Алтынай, анан кийин Абайылдаева Алымкан эжеке, анан кийин Асанбаева Нургүл. Мынакей эми сиздер тең ушул балдарды тарбиялап кетпайсыздарбы? Мектепте дегендей, туура балдар биздин келечегибиз деп айтып келебиз. Балдар жердин жан дүгүлдөрү деп айтып келебиз. Ана бул өнөр дүйнөсүнө келиш, балдарды тарбиялаш. Сиздердин мектептерде кандай иш жүрүп атат, алгач ушуну токтоло кетсек. Анда сизге сөз береличи. Сизде сөз. Биздин мектеп бул Ысык Көл областынын курортный зонасынын борбору болгондукка байланыштуу биздин Карамолдо Орозов атындагы балдар музыкалык мектебинин жааматы жана балдарыбыз, окуучуларыбыз ушул биздин Ысык Көл калаасына келген эс алуучулардын бардыгысын эң жогорку маанайда тосуп алууга дайыма активдүү катышабыз. Ошондой эле биз мугалимдер ушул балдарга татыктуу бийик деңгээлде музыка дүйнөсүнө кирип кетүүгө абдан чоң кызмат кылабыз. Анан сиздерде канча бөлүм бар? Кайсы сиз бөлүмдө кетесиз? Ошону айтсаңыз. Мен өзүм жөнүндө айтып кетейин. 2001 жылы ушул биздин мектептин директору Турдахунова Ажипар Бейшекеевнанын кеңеши менен чогуу отуруп сүйлөшүп ушул азыр бүт эле жерде ушул эстрада бөлүмү калыптанып келатат. Ушул балдарга дагы ушул эстрадалык бөлүм ачалы, андан сырткары дагы бир хореография бөлүмүн ачалы деген бир идеяны козгоп, анан 2001 жылы ошол эки отделенияны кошконбуз. Андан сырткары бизде фортепиано, комуз, скрипка, аккордеон, гитара деген сыяктуу бөлүмдөр бар. Анан кийин андан сырткары фольклордук бар эмелер боюнча чоор биздин мугалимдер ошо бардыгы эме жогорку билимдүү ошондой билимдерди беребиз. Анын эгерде мен өзүмдүн бөлүмүмдү айтсам, биздин бөлүм болсо бир эле эстрадалык эмес, биз классикалык түрдө балдарды тарбиялап, үнүн калыптап, андан кийин эстрадага дагы көңүл бурабыз. Андан сырткары биздин бөлүмдө эки инструмент үйрөнүп чыгышат. Фортепиано, анан кийин синтезаторду. Андан сырткары биздин ошол эле эстрадалык бөлүмдө актёрдук чеберчилик, сценический речь деп коет. Ошондой сабактарыбыз бар. Сольфеджио, музыкальная литература. Ушул сабактар биздин балдарга билим, ушундай билимдерди беребиз. Андан сырткары мен отделениямда кийинчерээк ушул 2010 жылдары Гүлдөйжан аттуу кичинекей балдарды 3 жашынан алып баштап үйрөтүп, ырбий ансамбль кылып түздүм эле. Анан бул сиздердин телевиденияда дагы бул бат-баттан келип тартып кетип турушат. Андан сырткары Баластан эмесине Бишкекке, КТРга барып, Баластанга барып дагы тартылып турабыз. Андан сырткары биздин балдар эл аралык конкурстардын жеңүүчүсү. Бир эле биздин Кыргызстанда эмес, Россияда, Казакстанда гран-при алган балдар бар. Азыр консерваторияда окуп атышат. Ошол менин эле окуучуларым. Ошондон бери мен иштеп атам баягы спец боюнча. Андан сырткары бизде дагы 4 мугалимибиз бар. Ошол биздин жанакы сабактарыбызга байланыштуу. Ошондой биздин отделение. Балдарды 3 жаштан алабыз депчи, тарбиялапчы. Ошол канча жашка чейин тарбияланат?
Ал бул ансамбль. Ансамбль. Ошол 3 жаштагы балдардан жеке да бул биздин отделенияга бак мектепке кирбей туруп ансамбль катары биз заниматься этебиз. Анан Мектептен сырткары. Мектептен сырткары ошол эки балдар менен иштейбиз. Кружок катарында экен да мындай жакында. Кружок деле ооба, бирок деген мен алар менен и нотаны да үйрөтөм. Ошондой эле бийди да үйрөтөбүз. Андан сырткары аткаруучулук, чеберчилик, өнөрү жанакы драматический чыгармаларды дагы аткарганга, ошолорду аткарганга дагы алардын мүмкүнчүлүгүн түзүп беребиз. Анан кийин ал балдардан ошол калыптанып келип туруп, анан кийин эстрадалык бөлүмгө киришет. Анан ошолордун ичинен тандап, ошол убакта эле кичинекей убагында эле үндөрүн коюп баштайбыз да. Анан кийин андан ары, анан кийин буну мектепке алсак болот экен деген балдарыбызды анан мектепке алабыз. Анан көпчүлүгү азыр менин окуучуларым консерваторияда окуп атышат, консерваторияны бүтүп окуп атышат. Эми баары эле баягы маданиятты багыттап кетпейт экен. Ата-энелердин көңүлү боюнча балдарын кайсакка жиберсе, бирок бул деген жалпы баланын өсүшүнө көп биздин музыкалык мектеп абдан чоң жардам берет экен. Эми азыр мынакей сиз кайсы ырда берейин деп атасыз телекөрүүчүлөргө? Телекөрүүчүлөргө эми биздин ошол Ысык Көл районунун кулуну болгон, азыр заслуженный артист болду Канчыбек Букалаевдин кереметтүү Көлгечиин.
мынакей сен ушул комузда салып берет окшойсуң да, э? Ооба. Ошо айтсаңыз, комузда канча балдар окуйт өзүңдүн бөлүмүндө, канча жаштан аласыңар мектепке? Ошол жөнүндө токтоло кетсеңиз. Мен ошо эл аспаптар бөлүмү деп бизде айтылат. Эл аспаптар бөлүмүнүн ичинде ошол комуз бар, башка дагы чор, озгомуз, анан ушул колдон келген сабакты, колдон келген аспапты биз үйрөтөбүз да. Мен келгениме деле бул мектепке жакында эле келдим, негизи 2 жыл болду. Мурда башка жерде жүрчүмүн. Анан аябай жакшы мектеп, чын эле мен айылга келип, эми шаар деп айтабыз, бирок тиги чоң жерлерден келгенден кийин айыл деп келебиз да. Бирок деген мен аябай баа берип келем. Ушул 2 жылдан бери таң калып, ушул жерде иштеп аткан мугалимдерге баалайм. Чындап эле ушул жерде билинбей эле бир кичинекей бурчта ушу кичинекей музыкалык мектеп турат депчи. Анан ошонун ичинде билинбей эле канча деген таланттуу эжекелерибиз, мугалимдерибиз, агайларыбыз иштеп атат да. Эмгек кылып, эмне деген өнөрчүлөрдү, эмне деген таланттарды тарбиялап атат да, билинбеген мененчи. Анан тиги жактан эле бат эле мынтип эле ырчы болуп чыга калбайт да, туурабы? Анан азыр мен айтмакмын да мындай, Кыргызстанда маданият жагын өнүктүрсөк депчи. Мен ушу жүрөгүм негизи ооруйт. Маданият жагы кичине азыр көбүнчө баягы ырдап койсок эле музыкант деп ойлойт эмеспи? Анан негизи биз аябай казып окуганбыз да өмүр бою. Мен 8 жашыман баштап окугам. 20 жылга чейин окудум окшойт музыканы. Ушу консерваторияны бүткөнчө музыка менен алыштык. Андан кийин бирок ушул мектепке келгенде мен аябай чын эле баа берип атам да мугалимдергечи. Бардыгы жаш өтүп калган. Алдыңкылары 70 жашта. Бирок өзүнүн кесибин сүйгөндөр жалаң. Бирок бул ошо биз фанат экенбиз да, мындай кесибибизди сүйөбүз. Анан өзүбүздүн өзүбүзгө Кудай берген, бекер берген байлык да бул талантчы. Мен ошол жеке оюм да. Буну биз шакирттерге өткөрүп беришибиз керек. Бул эң чоң байлык. Анткени шакиртиң жок болсо, мен менен эле кетет ушу талантчы. Ошон үчүн менин ушу жеке оюм берип кетишим керек. Эми ар бир таланттуу адамдардын өзүнүн устаттары болгон. Тарбиялаган, таптаган, үйрөткөн, элге чыгарып жеткирген дегендей. Төкмө акындар деле Токтогулдардын өзүлөрүнүн ырчы белгилүү. Ошолордун дагы өзүнүн шакирттери болгон да. Ар бир мынакей Элмирбек Иманалиев жакында каза болду деп атабыз, төкмө акында. Мына ушунун мектеби болгон да атайынчы. Ал Элмирбек Иманалиевтер кимден үйрөнгөн алар? Тууганбай Абдиевден мынакей ошол убакта. Ашыралы Айталиев деген мынакей өздөрүнчө ошол төкмөлөрдүн мектебин ачып, ошолор үйрөтүп тарбиялап ошолор чыгарды. Мына манасчылар деле азыркы мезгилдерде Манас айтуу боюнча дагы мынакей Саякбай атабыздан баштап келатабыз, чоң манас деп биз 20-кылымдын Гомер деп көлдө. Жана башка да манасчылар болгон буга чейин дагы. Туура чоң жомокчу чоекке башталган бизде мынакей бир райондон эле Аксу районунан 30 ашык манасчылар чыккан. Область боюнча канча деген манасчылар бар. Ошол үчүн Ысык-Көл манасчылардын алтын бешиги деп бекерден айтылбайт. Демек ошолордун дагы манасчылардын өзүнчө азыр мектеби бар. Ошолор жана манас айтып үйрөнүп, жаш балдар жанакындай келип, ошолордун манастын ыкмаларын, манастын ошол жанакы өзүнүн тарыхый ошол манастын төрөлүшүнөн баштап, чоң затка чейин баргандардын баарын ошол чечмелеп келатат да айтып бардым деп түшүндүрүп. Демек сиз туура айтасыз, ушундай бир устат керек, анан шакиртке өткөрүп бериш керек деген. Анан кийин эми дагы бир жаныбызда ким отурат? Кайсы күйүнү чек берсем деп атасыз, Нургүл азыр? Ушу күү боюнча дагы негизи канча чыгарма билесиң деп калышат да. Анан комузду ырды черткендер эле күү деп ойлошот, бирок күү деген бул өзүнчө бир дүйнө. Азыр айтпадыңарбы, манасчылар өзүнчө бир дүйнө, комузчулар күүчүлөрдү комузчу деп айтсак, ушу комуз дүйнөсү, күү дүйнөсү бул өзүнчө бир керемет дүйнө да. Кирип кетсеңчи. Анан мен бүгүн эми Ыбырай Туманов атабыздын кеңеш деген күүсү бар. Совет өкмөтү жаңы чыгып, ошол кезде аябай кеңеш өкмөт деп ошо кеңеш деген күүсүн ойноп бергим келет бүгүн. Жакшы болот анда. Ыбырай Туманов атабыздын кеңеш деген күүсүн чертип берейин.
Алтынай өз дагы музыкалык мектебинде мынакей сиздер менен бирге иштешет экендигинде, жаш болсо дагы. Анан эми Алтынайдын баягы түйүнөн келаткан өзүнүн бир үй бүлөлүк эмеси бар да, мындай айтканда. Ошо өнөр дүйнөсүнө жакын адамдар. Мунун атасы дагы ушул мынакей бизде иштеген. Ооба, Турдумамбетов Токтомуш, билесиздер болуш керек. Ошо биздин Кыргызстанга таанымал хоровик болгон. Ошо Кыргызстан жаштар сыйлыгынын лауреат болгон убагында. Ленин комсомол деген сорттор. Бул чоң сыйлык болгон да негизи. Ошол анан тилекке каршы ошо көзү өтүп кеткен. Азыр папам жок, бирок мамам болсо да эмдиги чекте иштеп атат. Жашы 72-ге келсе дагы ошо теория сабагынан берет. Мен иштеген мектепте. Дагы эле талыкпай эмгектенип келатат. Сен өзүң комуздан сабак бересиңби азыр? Мен комуздан сабак берем. Өзүм 8 жашыман баштап ушул музыка дүйнөсүнө келгем. Музыкалык мектепке кирип, комуз сабагынан таалим алып, андан кийин ошо Калый Молдобосанов атындагы өзүбүздүн консерваториядан билим алдым. Ал жерде устаттарым ошо Самара эже, Нышанов, Самара Токтакунова, Ирина Сөркулова, Нурланбек Нышанов деген ошо улуу инсандардан сабак алып, анан кайра эле ошо өзүм бүткөн Карамолдо Орозов атындагы балдар музыкалык мектебине келип, ошо 2002-жылдан бери мугалим болуп иштеп атам. Эми мынакей иштеп атасың, ушу балдарга үйрөтүш маселеси. Азыр айтып атпайбыз, балдарга ушу комузду үйрөтүүдө баары эле комузчу болуп кетпейт депчи. Албетте баары эле комузчу болуп кетпейт. Бизге көпчүлүк ошо айылда ата-энелер баягы көчөдө жөн ойноп жүрбөсүн деп деле бере бергендер көп. Анын ичинен баягы өзгөчө сүйүп, баягы комузду жакшы көргөндөрү тапшырып, азыр ошо Абдыраевде окуп аткандар бар, консерваторияда окуп аткан окуучуларым бар. Эми кыргыздын канжар менен бирге өткөн комуз да бар. Туурабы? Анан кийин ошол комузду ар бир жаран, ар бир кыргыз комузду билиш керек. Албетте. Туурабы? Үйүндө идин туруш керек. Ар бир үйдө комуздун үнү жаңырып турса, бул кандай сонун нерсе го. Анан мектепте окутууда, мисалы үчүн, ушул кийинки мезгилдерде баягы комузчулар го, мен окуп келдиңер тияктан. Илгерки комузчулар ыбырай ата мынакей. Карамолдо Орозов, кара күйүнүн атасы деп айтып атпайбыз биз. Ушуларда мына залттар комузчулар. Булар жана башка комузчулар да бар. Намазбек Уралиев деген мынакей, сиздердин Ышкөл районунда турган. Ал киши менен да далай маектешип, теледен далай тартканбыз, бергенбиз. Эми ошолорду сурашып көрсөм, алардын өзүнүн да чыгарган күүлөрү бар. Мына Төлөө Касаболов деген да бар, агайлар маякта иштейт дагы. Анан айтайын дегеним ушул күүнү чертиш, баягы илгери баягы өзүнүн жан дүйнөсү менен кабыл алып черте турган эле. Сулук деп коет го биз ошо. Ооба, илгери эми баягы бизде нота болгон эмес да. Ата-бабаларыбыз эми Карамолду атабыз, Ыбырай атабыз, булар слух менен эле ойношкон. Анан баягы биринен бири угуп, ошондон жана вариацияланып кеткен да. Күүлөрдө бизде азыр вариациялар абдан көп да, варианттар. Анан азыр болсо биз мектепте нота менен үйрөтөбүз. Мына Нурак Абдрахмановдун нотасы чыккан мектепке атайын киргизген да силерге, ошолорду мында үйрөнсө болот бекен окуштар ошо менен. Мен өзүмдүн практикамда жок, мен анткени кадимкидей эле нота менен үйрөтөм. Нурак атанын эмесин көрдүм, баягы ноталарын. Эн тамга деп, ооба, кирбеди. Бирок аны менен мен өзүм үйрөткөн жокмун чындыгында. Өзүңдүн өзүнчө эме киргизген турбайсың анда, өзүнчө? Жок, кадимкидей эле нота. Биздин өзүбүздүн эле кадимки музыкалык 5 сызык, ооба. Ооба, классикалык эле нота менен үйрөтүп келдим ошо. Бизде бир мугалимибиз ошол эн тамгасы менен Нурак агайыбыздан билим алып келген шакирти. Анан Анаркүл деген эжекебиз бар. Ошол мугалимибиз ошол эн тамга менен балдарына үйрөтүп жатат. Бар андай. Ошол тиги Нурак Абдрахмановдун көзү тирүү убагында билим алып калды да. Алтынай эми кайсы күнү чертип берсем деп атасың? Мен Атай Огонбаев атабыздын Машкан Баркан аттуу күүсүн чертип берсем деп турам. Атай Огонбаев атабыздын Машкан Баркан аттуу күүсүн чертип берейин.
Эмисалым Калеже, дагы сөз сизде. Мына көп жылдан бери өзүңүз иштеп келатасыз ал мектепте. Анан Карамолдо Орозовдун атын атабыздын атынан жүрбөй туруп ал мектепте. Ооба. Демек бекерден эмес ал жерде кызчы. Мына Чолпон атада дагы канча деген таланттар бар, жаштар бар дегенди өсүп келаткан артыңыздарда. Анан эми өзүңүз ошо бөлүмдө иштеп, мына азыр мезгилдерде ырчылык өнөрүн дагы ырдап келатасыз да, алып келатасыз, колго. Ооба. Кимдердин ырларына көбүрөөк кайрыласыз өзүңүз? Жеке өзүңүздүн да, ырчылык өнөрүңүздө. Мен жеке ырчылык өнөрүмдө мен көп болду да бул ушул маданият дүйнөсүнө киргениме мен көп жылдар болду. Анткени тетиги Ош шаарында эжемдин колунда болуп калгам, өзүм көлдүкмүн. Ошол Чолпон ата жеринен. Анан ошол жактан эле музыкалык окуу жайына барганда ушул каршылыктар көп болгондо үй бүлө жагынан эмне кыласың музыка менен деп, анткени башка кесиптин ээлери эле эжекем. Анан кийин ошентип мен музыкалык дүйнөсүнө киргенден баштап музыкалык училищеге өтүп калдым да. Анан ошол жерде Кыз Бурак деген ансамбльди куруп калганбыз. Ошто. Андан анан кийин Бишкекке кеттим окуп, аяктан да Аракет деген ансамбльди түзүп калдык. Ал Аракет деген ансамбль политикалык ырларды, саясий ырлар менен биз эми көп жерлерди кыдырдык. Рафаил Сарлыков деп угуп калат болушуңар керек, азыр консерваторияда эстрада бөлүмүн жетектейт. Ошол балдар болуп туруп политикалык ырларды да кырдадык. Классика жанрында мен вокалды алдым. Андан сырткары элдик ырларды да ырдадым. Негизи мен өзүмдүн нукура кыргыз элимдин ырлары абдан жагат. Мен өзүмдүн көңүлүмдө ошол кыргыздын маданиятын көтөрүүдө балдарга да үйрөтүп келем. Анан кийин көбүнчө мен классикалык эмеге көп маани берем. Классикалык түрдө балдарды тарбиялайм. Өзүм дагы ошол классикалык түрдө мен билим алгам. Хоровой дирижированияны бүткөм, и вокал бөлүмүн бүткөм. Анан азыр болсо ошол эстрадалык бөлүмдү жетектеп иштеп атам. Негизи ошо классикалык ырлар менен үн тапталат да. Элдик ырларды көтөрүш керек. Биздин кыргыз элибиздин эң кандай мукамды сонун ырлары бар. Мага абдан жагат. Элдик ырлар дагы жагат. Рахмат эже. Анда телекөрүүчүлөр дагы бир жолу сиздин ырыгыңызга кезек берип туруп, маегибизди уланта берели. Калый Молдобасанов, Бозойго.
мына сиз жогоруда дагы маекте айтып кеттиңиз, мен эми жанакындай устат шакырт жөнүндө сөз өтүп калды да. Ушу өзүңүздүн баягы азыркы мектепте өзүңүз устат да, туурабы? Устат мугалим катарында белгисиз. Өзүңүздү келечекте үмүттөндүргөн балдар барбы сиздин мектепте? Ооба, мен баягы сиз айтып кетпедиңизби, эми бул суроодон мурда сиздин мурунку сурооңузга дагы айтып кетким келип атат. Жанагы мурда нота менен үйрөнүшчү эмес комузчулар. Анан өздөрү үйрөнчү, өздөрү угуп үйрөнчү дегендей баягы дээринде бар деп койчу да. Кыргыздачы дээринде бар болсо үйрөнөт деп. Ошолордун бирөөсү мен болсом керек деп ойлойм, анткени өзүмчө эле кичинекей кезимде кыйкырып ырдап эле анан бирдемелерди шыңгыратып эле ушинте берчүмүн да. Анан апам аябай биринчи менин рахмат айтчу киши бул апам. Анан кийин а киши мен үйдүн эң кичүүсүмүн да, анан ушу 6 жашымда кыйкырып ырдап эле шыпыргын кармап чертип эле бирдеме кылчу окшойм. Анан ошентсем кой ушу кызыма бирдемелерди таяк-баяктарды карматпай комуз алып берип коеюнчу деп эле алып берип коюптур да. Анан кийин эле алып келсе, ошол киши бир айылда бир агай бар болчу, эми агай деп койчубуз. Өзү деле баягы үн угуп черткен эле бир агай экен, кийин ойлосомчу. Анан бир кичинекей бир ырды чертип туруп анан кетти, үйгө алып келип берип комузду. Анан ошол бул күүлөнүшү деле куламда калып калыптыр да. Анан күүлөнүшү кулама калып, ошону менен ушундай күүлөнөт турбайбы 3 кыл деп анан радиодон угуп чертип эле ырларды чертипчи ушинтип эле үйрөнүп калгам. Андан кийин 2-3 жылдан кийин анан анда Фрунзе болчу. Фрунзеге алып келип апам ушул Шубин атындагы мектепке берген да. Эми устаттарыбызга чоң рахмат. Андан кийин экинчи апамдан кийинчи менин ушул Кубат Жакыпов деген агайдан окугам. Анан эң артында ушул көп жыл окудум. Жекшенов деген Калыбек Жекшенов деп аябай ошол кишини айта элем, эң эле кыйын мугалим депчи Кыргызстандагы. Эң кыйын мугалим, бирок ошол аз көзү өтүп кетти тилекке каршы. Анан биз чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз да Жекшенов агайгачы, Калыбек агайыбызга. Ошол андан кийин мен өзүм ошо устат болуп баштадым да. Анан мен оркестрда иштедим. Андан консерваторияны бүткөндөн кийин. Бирок мугалим болуп калыш бул мындай өзүнөн өзү эле болуп калат экен да, мугалим болупчу. Анан ойноп эле мындай аткаруучу болуп эле жүрөм деп ойлойсуң. Консерваторияда окуп жүргөн бүткөнчөчү. Андан кийин келип мугалим болуп калдык. Мен консерваторияны бүткөндөн кийин эле баардык эле жумушумду таштап чет өлкөгө кетип калдым да. Ошол анан агай ал жака да ушу комуз менен көтөрүп алып бардым Кытайга. Үрүмчү шаарына бардым. Анан ал жактан ушу таанышып калып, тааныш билиш болуп атып, анан айтышып, сүйлөшүп атышып. Институт искусствосы бар экен. Ал жерде ошо кирип калдым да. Директоруна кирип эле айта бердим. Ал жерден баягы бизге окшоп качырып кирип барып эле сүйлөшө албайт экен. Жок, директорго киргенге болбойт, аяка киргенге болбойт дешип элечи. Анан жок, киргенге болот, эмнеге болбойт деп элечи. Менин оюм мындай болду да. Ушунча 300 000 кыргыз бар экен Кытайда. Анан ошо ошо кыргыздардын баардыгы Кыргызстанга барып окуй албайт. Анан жана сиз айткандай угуп үйрөнгөн комузчулар ошол жакта экен да азыр. Жана дээринде барлар ошол жакта экен. Анан кире берип акыры ушул комуз факультети ачылды. Анан бир мындай тарыхый окуя дагы болуп калды окшойт менин жашоомдо булчу. Анан ошол жерде да иштеп калдым. Мындай Үрүмчү шаарында туруп калдым, 8 жыл турдум. Анан чоң профессорлор да келет мага, нота менен комуз үйрөтүңүзчү деп. Кенедей балдар да келет 6 жаштан баштап. Кыргыздар аябай патриот да, аяктачы. Комуз дегенде жанын берчүдөй эле келет. Акчасын аябайт, эмне десе ошону берейин дейт. Эми бирок мен акча үчүн эмес, мен дагы мындай патриоттук сезим менен баргам аякачы. Анткени алардын баардыгы келе албайт. Эгерде мен мүмкүнчүлүгүм болуп атса, мен барып үйрөтөйүн депчи. Анан ошентип санасам, ушу кытайлык кыргыздардын ичинде эле 6 жаштан акыркысы бир 60 жашка чейинки деп коеюн. Ошол сан жазып эстеп турайын деп жазам да, жазсам ушу 80 киши чыкты да. Анан бул деген эмне деген байлык депчи.
Мына сиздин артыңызда далай шакирттер калган экен да, муксат катарында өзүңүз. Ага чейин ушу Кытайда кыргыздарды тарбиялаш үйрөтүш деген чоң маселе да. Ошол да, анан аларды нотага үйрөтүп, анан нотадан ошо кыйынчылык болду, бирок аябай аракетчил, аябай ушундай патриот болгондуктан алар бат үйрөнөт да, тез үйрөнүштү. Анан ага чейин Бишкекте жүргөндө дагы баягы мектептерде иштеп калганбыз музыкалык. Ушул жакта да шакирттерим бар. Азыр чоң чыгып, эже айткандай ушу лауреаттар, конкурстардын лауреаттары. Анан булар деле ушу жолубузду жолдоп бир жерлерде иштеп жүрүшөт, мектептердечи, музыкалык мектептерде. Кийинки шакирттерин даярдап атышат да. Анан Кудайга шүгүр, ошо шакирттерибиз менен биз байбыз. Мактанабыз ошолор менен. Азамат мынакей. Мына Нургүл жакшы сөз айтты. Мына чындыгында кыргыздар чындыгында Кытайдагы биздин бир тууган боордошторубуз да. Мына ошол менен айтып атасың, 80ге жакын мен өзүм шакирттерди тарбияладым деп, үйрөттүм деп комузга. Канча деген адамдардын ошол мисалы үчүн жанагы өнөр дүйнөсүнө урган, өзүнүн талантын чыгарып койдуң өзүң. Рахмат сага. Ушунчалык мына эл үчүн иштеп, эл үчүн эмгек кылат деген ушул негизи. Мына бүгүнкү күндө да иштеп келатасың. Элдиккүү Сарынчы бөкөй. Эми мынакей Алтынайды жогоруда айтып атып, атасы дагы чоң таланттуу адам, белгилүү адам деп. Анан эми Токтомушованы кимдер билбейт. Чындыгында баарыбыз көргөнбүз. Анын атасы менен чогуу иштешкен Төлөн Касоолов деген чоң комузчу бияктагы. Төлөн агай менин биринчи агайым, ошо айта кетсем, 4 жашымда биринчи ошо киши комуз карматкан колума. Эми баягы эмнени ойнотуп деле мындай кыйратпасам керек, бирок ошо комузду биринчи карматкан киши да Төлөн агай. Анан Ботбой Куланбаев дегендер, анан Данил Ильясов деген бизе Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер бар, ырчы. Мына ошолор болуп бир катар үзөңгүлөш жүрдү эле дейм да, бияк музыкалык окуу жайында. Анан эми мына өзүң дагы ушул комуздан сабак берип атпайсыңбы бүгүнкү күндө Алтынай, Мына өзүң дагы ушу өнөр дүйнөсүнө келдиң. Ата жолун улап деген ушул да. Ооба, албетте ушу ата энеңдин баягы музыкалык дарамети баары бир балага берилет экен. Мен баягы биринчи музыкалык мектепке келип окуп атканда ушу музыкант болом же болбосо комузчу болом деп ойлогон деле эмесмин. Баягы эл катары эле баягы өзүм үчүн деп эле кирип окугам да. Анан ошо музыкалык мектепте окуп атканда көптөгөн кароо сынактар болду. Ошолорго катышып, ал кезде жана Мерин фонду деген бар эмес беле. Ошол эл аралык конкурстарга көп катышып, анан ошол конкурстар мага стимул болду окшойт. Ошолор аркылуу эле анан консерватория окуп калдым да.
Мына күйді атпайбызбы? Анан кийин канча күй чертесиң өзүң, кандай ойнойсуң деген өзү негизи кимдердин күүлөрүн чертесиң? Күүлөрдү эми санап деле көрбөптүрмүн, кайсы күүнү канча көп ойнойм деп. Нургүл деле билет, баягы кичине күүлөрдөн баштап санап отурсак көп эле болот болуш керек. Анан ар кандай тематикада күүлөрдү ойногонго туура келет. Баягы кол ойнотмо күү керек дейт, кол ойнотмо ойнойбуз. Баягы бир ар кандай майрамдар болот эмеспи? Ошондой баягы майрамдык бир күү ойно дейт, ошондой күүлөрдү ойнойбуз. Кээде тематикасына жараша жанагындай залкар чоң классикалык баягы кара күү деп коет бизде. Ошондой күүлөрдү ойногонго туура келет. Ар кандай тематикада ойнойбуз. Залкар күүлөрдү дагы, Ооба, албетте. Ыбырай атанын, Карамолду атанын күүлөрүн ойнойбуз. Саламзат анан дегенде. Ооба, албетте. Самара эжеден үлгүлмөй атпайсың токно. Анын канча деген четкен чеберчилиги кандай чоң талант да негизичи. Мынакей Нургүл экөөң комуз кармап турасыңар, дуэтте кайсы күн чертип берсем деп оюңар бар экөөңөр бир. Азыр экөөбүз негизи Жаш Кербез, ошо Карамолду атабыздын Жаш Кербез деген күүсүн эки голос менен ойноп берсек деп турабыз. Рахмат. Карамолду Орозов атабыздын Жаш Кербез деген күүсүн эки үндө аткарып берели. Söz kayra. Эми баягы бизде эркин микрофон деп коет, мынача. Бир өзүңүздөрдүн каалооңуздарды ушул чыгармачылык өнөр дүйнөсүндө болгон өзүңүздөрдүн баягы мына отурбай кесиптештериңиздер. Анан окуштарыңыз бар дегенде, жамаатыңыз бар дегенде, ошолорго бир тилегиңизди айтып койсоңуз. Эми ушул сиздердин теле аркылуу биздин өзүбүздүн мугалимдер жамаатына, жалпы мугалимдер жамаатына кайраттуулук, ушу күч, дем дагы ушундай бир жанакы илдеттен кутулуп кетип, дагы бир жакшынакай чоң ийгиликтерге жетишине мен өзүмдүн жалпы мугалимдериме ийгиликтерди каалап кетем. Тилектешмин. Анан кийин ушул эле Ысык Көл областындагы бүт маданият кызматкерлери өнүгө берсин, өсө берсин, дагы чоң жетишкендиктер боло берсин. Биздин балдарыбыз дагы бизди чоң ийгиликтери менен кубандыра берсин.
ошого мен Кудайымдан үмүт кылам. Анан кийин ушул биздин бир кичинекей, мен ушул Ысык Көл районунда профсоюздар уюмунун жетекчиси болуп кетем. Дагы теледен кайрылып кетүүгө туура келип турат, ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Ушул биздин Чолпон Ата шаарыбызда маданият үйү жок. Ошол маданият үйүнө эгерде биздин губернаторубуз ушул биздин сөзүбүзгө көңүл буруп калса, ушул жерге бизге бир маданият үйү курулуп калса деген бир чоң тилегибиз бар да, ошого жардам берсе болот эле. Анан баарыбызга ден соолук, ийгилик, ушул жалпы маданият кызматкерлерине, андан сырткары кыргыз элибиз өнүгүп өсө берсин, мындан ары дагы чоң ийгиликтерге жетишелик. Аз болсок дагы биз кыргыз эли улуу элдерден болобуз, ошол улуу элибиздин даңкы көтөрүлө берсин. Рахмат эме, мына сиздерге келип ушу биздин бүгүнкү жан дүйнө программабызга катышып бергениңиздерге. Сиздерге дагы жаштарды тарбиялап келатасыздар, келечек муундарды. Алар да сиздердей болуп, Залкар аталарындай болуп, комузчу белгилүү эжекелеринде болуп өсө берсин. Сиздерге чыгармачылык кылайм. Рахмат.